Коомдук ишмер меценат Аскар Салымбековго Бразилиянын Рио Бранко ордени ыйгарылды. Ага сыйлыкты Бразилиянын Кыргызстандагы элчиси Антонио Коррея Барбоза тапшырды. Сыйлыкты ыйгарууда коомдук ишмердин эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана спорт тармагындагы кызматташтыгына кошкон салымы эске алынган. Бразилиянын бул мамлекеттик сыйлыгы буга чейин легендарлуу футболчу Пеле, Бириккен Улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы Пан Ги Мун, Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавелге ыйгарылган. Бразилия менен болгон алакабызды бардык тараптан ишке ашыра беребиз. Эми чыңдайбыз эки элдин баягы бири-бирибизди тааныганга, Кыргыз эли Бразилияны, Бразилия эли Кыргызстанды тааныганга салымыбызды кошобуз. Дагы алдыда дагы пландарыбыз бар, иштерибиз бар. Буюрса жакшы болот. Кыргызстан менен Бразилиянын ортосундагы кызматташтыкка 30 жыл болду. Бул ордендин жарым кылымдан ашык тарыхы бар. Бразилиянын дипломатиялык жана мамлекеттик кызматташтыкты өнүктүрүүгө салым кошкон инсандарга ыйгарылат. Мындай сыйлыкты Аскар Салымбековго тапшырып жатканыма кубанычтамын.